Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Могу президентибиз, биздин ажообуз, башчыбыз Садыр Жапаров мисалы чакырса, мага чалыпчы мисалы үчүн. Нурлан, эртең сага бир серьезный иштер, жумуштар бар эле. Ак үйгө бир саат 10дордо келип кетчи десе. Кандай бармакпыз, Тим эле ай деп түнү менен уктабайт болчубуз керекпиз, Уктабай түнү менен жуунуп, тазаланып, эртең менен чек жейген бир костюм-шумдарыбызды кийип, аны кайра үтүктөп, үйдөгүлөргө айтып, мына нормально элем деп, маршрутка менен барбай, такси менен барып, кийимим кирдеп калбасын депчи. Болбосо эми инсан алчы, макул падыша, бирок инсан, жөнөкөй эле адам, сиз биз менен окшогон эле адам. Башчыбыз, башчы катары, президент катары сыйлайбыз, бирок жөнөкөй адам. Эми ошол башчыбыз чакырып аткан кандай мындай жоопкерчиликтүү менен аябай маанилүү бир иш тердеп кургап, аны бир оңго десе бир 9да эле оролуп, ак үйдүн астында күтүп, анан киргенге уруксат бергенде бир калчылдап кирип, бир учурашканда бир башкача учурашыпчы. Ошондой болмокпуз да баардыгыбыз эле. Болбосо падышалардын падышасы Аллах Таалам баардыгыбызды жараткан, ошол президентти да жараткан, сиз менен бизди жараткан, ааламды жараткан Аллах Таалам бир күндө 5 жолу чакырып атат мечитке. Биз ушундай корку сезим менен калчылдап, чек-чеген кийимдерибизди кийип, жуунуп, тазаланып, жакшынакай даараттыбызды алып, мечитке барып намаз окуш керек элекпиз, караңызчы. Болбосо ошол биздин тагдырыбызды чечүүчү, бизди бактылуу кылуучу, ден соолук берүүчү, еще ден соолук сурабай элебиз. Күнүгө ким сурап атат? Мен Алла эртең да бутум бассынчы, көзүм көрсүнчү, кулагым уксунчу, эл менен сүйлөшөйүнчү, балдарым мектепке жакшы барып келсинчи, дагы эмне ушул ата энем тирүү болсунчу, жакшы болсунчу деп күнүгө саат сайын дуба кылып атат. Жок, дуба кылбай элебиз. Кээ биркилер дагы вообще муну дуба кылбай элекпиз. Бирок Аллах Таалам ошонун баарын берип атат да. Эми ошол берип аткан зат чакырып атканда, биз жанагындай падышабыз чакырганда кандай жана айтпадымбы? Анан калп эле мына комментарийге жазбай элеңиздер, жок мен атпейт болчумун, мен жөнөкөй эле бармакмын, анан мен чакырса барбай да коймокмун деп жөн эле өзүбүздү алдап антип жазбай эле коелу туугандар. Баардыгыбыз ошентпекпиз. Мен айта алам 100% ошентмек болуш керек. Любой. Кимди чакырбасын президент, мисалы азыркы Садыр Жапаров, кимди чакырбасын, баарыбыз ошентип бармакпыз да. Падышалардын падышасы Аллах Таалам бир күндө 5 жолу чакырып атат. Баралы туугандар, мечитке баралы, намаз окуйлу, чек-чеген кийимибизди кийип баралы. Жакшынакай жуунуп, тазаланып алып, жанагындай президентке бара турганда бир өтө маанилүү бир жоопкерчиликтүү, мага эмнени айткан аты бул эми? Лично мени чакырыптыр, Нурлан Абазбеков деп чакырыптыр деп, баягындай коркуп ушундай бир башкача сезим менен баргандай, эми Алланын астында андан да жакшы сезимдер менен баралы туугандар, Баарыбыздан Алла ыраазы болсун. Баардыгыбызды ушул нерсеге Аллах Таалам чакырганда барып, Аллах Тааланын астында бир чырайлуу сүйүнүп, мен мусулманмын, альхамдулилля, 5 убакыт намаз окуп атам, Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берип атат деп, ошол ибадаттарды кылганга Аллах Таалам баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Дүйнө акыретте бактылуу болуңуздар.